Ушул жылдын 23-мартында Франциянын жогорку кассациялык соту Валерий Белоконь менен Кыргызстандын ортосундагы Манас банкына байланышкан көп жылдык талаш тартышка чекит коюлду. Бул тууралуу Кыргызстандын юстиция министрлиги билдирди. Маалыматта бул акыркы чечим экени, Белокондун доо арыздары башка соттордо каралбай турганы белгиленген. Франциянын кассациялык соту 23-мартта даттануу жөнүндө ишти карап чыгып, Париж шаарынын апелляциялык сотунун 2017 жылдын 21 февраль чечимин күчүндө калтырган. 2010 жылы Кыргызстандын Улуттук банкы латвиялык ишкер Валерий Белоконго таандык Манас банкына шектүү операцияларды жүргүзгөнү үчүн убактылуу тышкы башкаруу киргизген. Кийинчерээк банк банкротко учураган. 2011 жылы Манас банкынын жалгыз акционери Валерий Белоконь Париждеги эл аралык арбитражга кайрылып, банкты мыйзамсыз улутташтырган деп Кыргыз өкмөтүнөн $16,5 миллион компенсация талап кылган. 2014 жылы октябрда эл аралык арбитраж ишти Белокондун пайдасына чечип, Кыргыз өкмөтүнүн пайыздары менен $16,5 миллион компенсация жана Белокондун юридикалык чыгашаларын төлөп берүүгө милдеттендирген. 2015 жылы 22 январда Кыргызстан апелляциялык сотко кайрылган. Ошол кассациялык жактан Париж сот, арбитраж сот биздин кассациялык жалапты кабыл алып, негизги bundan мурунку чечимге, кабыл алган чечимине баш тартып десек деле болот. Бизде бул $16 миллион төлөмдөн токтотууну чечти.